AQShnын президенти Дональд Трамп атайын билдирүү жасап, Иранга каршы операция башталганын билдирди. Ал өзүнүн Трат социалдык тармагына 8 минуталык видео жарыялады. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Ал ошондой эле Ирандын ракеталык өнөр жайын, ракеталарын талкуулап, жер менен жексен кылышаарын белгиледи. Трамп Ислам революциясынын сакчылар корпусун курал-жарактарын таштап багынып берүүгө чакырып, андай кадамга баргандардын коопсуздугу сакталарын айтты. Мунун алдында Израилдин коргоо министри Исраил Кац Иранга өлкөгө болгон коркунучту алдын алуу үчүн озунуп сокку урулганын билдирген. Чабуулдарга жооп болушу ыктымал деген тарезде Израилде өзгөчө абал жарыяланды жана жарандарга бомбалоодон калкалоочу жайларга жакын болуп туруу тууралуу эскертилди. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги Тегерандын борборунда жарылуулар болуп, коюу түтүн каптап жатканын маалымдады. Иран АКШ менен Израилдин биргелешкен соккуларына жооп катары Израилге ондогон ракета учурду. Бул тууралуу Израилдин коргонуу күчтөрү билдирди. Мындан тышкары Иран Катар жана Бириккен Араб Эмирликтерин бутага алып жатканы кабарланды. Reuters агенттиги Ирандын руханий лидери Али Хаменейнин өкүлүнө шилтеме кылып, ал учурда өлкөдө эмес экенин, корголгон жайда экенин жазды. Мунун алдында AQShnын президенти Дональд Трамп Иранга карата татаал чечим кабыл алынышы мүмкүн экенин эскерткен. Кыргызстан соңку окуялардан улам өз жарандарын Иранга барбай турууга чакырды. Ирандын аймагында жүргөн кыргызстандык жарандарга өзгөчө кырдаалдар жарылган учурда дароо Кыргызстандын Тегерандагы элчилигине же Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине кайрылуу сунушталды.